Урматтуу меймандар, эми барыңыздарга чоң рахмат. Адамдардын эң жакшысы кайсы? Бирөөнүн жакшылыгын аягына чейин отуруп бере алган, батасын кошуп берген, мээримин кошо төккөн, ошолордун жакшылыгы менен кочо шараккан, эч кандай мындай мен коштум да кете берейин анан иналада деген эмес. Эртеңде өзүнүн башына жакшылык иш түшкүр, жакшы батасын берип, ошол тектүү жердин уулу, ошол тектүү жердин кызы. Мен бирөөнүн жакшылыгына барсам аягына чейин буту колум шал болсо да отурам. Кулагым дүлөй болсо да көзүм көрбөсө да отурам. Урматтуу туугандар, ошон үчүн мен ушул отурган, калган, ушу Алмамбетти чындап жакшы көргөн, батасын берели, ушу дагы кызын, баласын кандай кыйынчылык менен чоңойтты деген адамдарга Аллах Тааланын атынан ыраазычылык билдирем. Бир кол чаап коелу ошол кишилерге. Барасың, урматтуу туугандар, үйүңө барасың, бир жаман, бир көрөкатты чукулайсың, билем. Алмамбет акенин баласынан, кызынан батаңыздар, аябаңыздар. Барасыңар, билем, отурасыздар, диванга жөлөнүп, чалкалап, майжыттан отурасыздар. Эч кандай пайда иш кылбайсыңар. Пайда иш мына жерде ак батасын бериш керек. 17-кылымдын ортолугунда Карабай деген каймана аты менен таанылган бир баатыр болгон экен. Ошол баатыр согушка чыкканда эч качан калкан алчу эмес экен колуна. Анан аксакалдыраак, андан улураак баатырлар сурайт: "Эй Карабай, сен эмне үчүн калканыңды албайсың согушка? Бир да жериңе найза, бир да жериңе денеңе кылыч кирген жок, жараталган жоксуң" десе, мунун бир касиети бар дейт. Анан бир күнү сурашат: "Кандай касиети бар? Айтчы" десе, айтат: "Менин үйдө энем бар" дейт. "Энем мага дайыма дуа кылат. Мен келип жоо сайып келгенден кийин, аттын дабышын уккандан кийин энем байкуш ошондо гана уктайт" дейт. "Мага дуа кылчу, менин калканым энем бар" дейт. Бир күнү жоого аттанганда Карабай калканын көтөрүп чыкканда арасынан бир даанышман баатыр айтты дейт: "Карабай, апаңан ажырадыңбы?" деп айтты дейт. Урматтуу туугандар, муну эмнеге айтып атам? Азыр урматтуу күйөө бала, тумара, экөөңөрдүн тең бейишиңер, ачкычыңар турат мынакей. Ата эне тирүү мезгилде каалаган окун окуп, каалаган ишти кылып, адал ишти. Каалагандай жашап, каалагандай урматты сыйлап, каалагандай бирөөлөргө жакшы ызаат көрсөтсө болот. Булар жок болсо айла жок, таяна турган тооң, сага бере турган дуа, сени калкалай турган калканың эч ким жок калат. Мына жерде атасы энеси барлар сүйүнүш керек. Энеси барлар эртең буту колун жууп өп койгула. Аттыңай ушуну кылбапмын дебегиле. Курсаңар тойгузуп, кара курсакты ойлоп, өзүңөр турмушуңарды, сапарыңарды улап кете бербей, эртең бир ат энеңерге жакшылык кылып койгула. Бүгүнкү курсак менен, тойгон курсак менен эртең бир тууганыңды барып сурап кой. Бүт эле бир тууганың сага окшоп жылтырап, жакшы кийинип жыргап аткан жок. Бир аксаган, тексеген бир тууганың бар, ошону барып сурап кой. Өмүрү бүтөт, урматтуу туугандар, эртең түгөнөт. Бул ааламда 100 жылдан эч ким калбайт. Бил Гейтсиң да калбайт, баланчаң түкүнчөң дагы, тиги Илон Маскың да калбайт, эч ким калбайт. Баары кетет. Ошон үчүн биздин бир гана айта турган сөзүбүз, урматтуу туугандар, ушу ата энеге таазим кылып калалы. Алмамбет аке, мен билем канчалык кыйын, Саламат эже айтты, Кыргыз Барапбаевич айтты, кандай кыйын. Канча артист барып, мына алтын эжелер билет, мээсин жейбиз. Ошонун бардыгын чукулап отуруп, мына ушу балдарым адал багайын деп, канча кыйынчылыктарды көрдү, жеңем анын 83%-ын билет, наркы 27-син балким билбейт. Ошондуктан урматтуу туугандар, ушул кызга бир чын жүрөктөн бата бериңиздер. Курсагыңыз тойду. Билем, пенде курсагы тойгондон кийин эчтеке кылгысы келбейт. Бирок ичиңизден, ниетиңизден бактылуу болсун, менин да кызым бар, менин да балам бар деп жакшылап бир оозанып бата берип коюңуздар. Урматтуу тумара, барган үйүң башка болот, Кудай кааласа. Үн башка. Сени башка үн менен бирөө тумара деп чакырат. Анан кайнененин психологиясын билиш керек. Кимдери менен, кайсы абысыны менен жакшы, кайсы сериалдарды жакшы көрөт, кайсы убакта жини келет, кайсы сөз жакпайт, кайсы сөз жагат, кайсы убакта турушум керек. Ушунун бардыгын психологиясын билип, кайненең менен жакшы мамиледе болушуң керек. Мен ойлойм, кайнатаң сага дайыма тартат, сен менен бирге болот. Анан кайнене ушуну үйрөтпөдү, баланча түкүнчө дебей, эми кызым мында болбосо үйрөтөм, сонун кылам, өзүм тарбиялайм, сен кийин кыздарың тарбиялайсың деп жакшы мээримиңизди төгүп жакшы келин кылып алыңыз. Анан кийин биз ноокатты кылалы ламбада дебеңиз, Сузактыктар азыр аябай кыйын. Анан сиз дагы эми алыңыз жетпесе да бирок сөз менен айтып туруңуз Кудайга. Ай, буя хой деп туруңуз, калып келет. Келиниңиз сүйүнүп, келиниңиз сизге ысыгыраак чай берет, бияка сал муздагыраак берген менен. Барган жериңен бартап, мен жана айтпадымбы? Тынарды тамашалап айттым го. Сен чырпы келең, чынар болдуң. Мына азыр сонун жетилген мунар болдуң. Эми барасың дагы булар болосуң, анан барып жана тынар болосуң, куш болосуң, ушулардын аймагында айланып учкан бир куш болосуң. Ошол убакта ушулардын ата энеңдин сага алып берген батасы менен көгөрүп агар ошол жерде. Баягы бирөө тамашалап айтты эле күйөө балага. Көзүң көгөртпөй, көшөгөсүң көгөрт деп. Илайым, ушул экөөңөр бириңер менен бир линияга түшүп, бир агып, бир жазыкта чачыңар агарсын илайым. Тумара, эми
апаң билем сәл жашыгыраак, мындай жумшагыраак аял, атаң андан дагы, атаң чоң психолог киши, анча мынча көз жашынан мындай бир көрүп калсаң көзүнөн жаш, ыйманы бар кишилердин көзүнөн ый чыгат да деп гана кабыл алып кой. Барган жериңен бартап, эч качан уктап, шашпай, ойгоно анан эс алам, уктаган пайда экен, анан бала түгүчө дегендерди көрбөй, ушулардын кызматын кылып арыгын чап. Мынау деле ушу деле кыйналып бир баласын бакса керек. Ушу деле кыйналып ушуларга батып, ушулардын отунун жагып күлүү болуп чыкса керек. Илайым сен да ошондой келин бол. Анда мен бир жакшы маэстродан суранам, мына жерден баштап акырын өйдө барып, жүгүнүп келип анан жүгүрүп ноокатка кетип кал.